Руханий жардылык пандемиясы же абийир карантини. Кайсы цивилизация дүйнөнү алчап калчап турат? Батышпы же чыгышпы? Кытайбы же исламбы деген бейпайда, бейчеки талаш тартыш угуту жок суроолор как чыкыйга чыгып бүдөмүктөнгөн келечектин бейнеси көзгө тартылды. Таажылуу вирус, бул эң оболу бүт дүйнөнү жамыра кармап турам деген супер державалар төбөлдөрүнүн башындагы илдет таажысы. Мээсинде шамалдай удургуп турган менменсинүүнүн вирусу. Кимде күч болсо оомат ошондо деп туюнган күч бийлигинин идеологиясы. Идеалында бул пандемия жер планетасынын жамы акыл эстүү бөлүгүн бириктирүүсү керек. Дүйнө чыңалып, жигинен сөгүлүп, пандемия тирешүүнүн жаңы формасына айланды. Бир гана супер державалар эмес, атүгүл ашкера ашынгандар да, баары түгөл биригип келип, алчы таасын жеген укмуштуулар да, улукман акелер да бир вируска каршы вакцина таба албай бушайман. Не аламат болот деп жер калчылдап турган чагы. Жер шарында адамзатты жер менен жексен кылып тып-тыйпыл кырып салууга эбегейсиз арсенал жыйналды. Био, нанотехнологиялар, жасалма интеллект, маалыматташуу жана дүйнөнү санариптешүүдөгү өлкөлөрдүн тиреше жарышы ушул пандемиянын алдында түк арзыбай калды. Баса бул ой Альберт Камюнун Чума романында жеткиликтүү минтип баяндалган. Бул тууралуу адабиятчылар, сынчылар көп жазды. Ар бир жамандык бул адамдын ажырагыс, керек болсо эч бир жери оорубаган адам деле баары бир жүрөгүндө ошол дартты көтөрүп жүрөт. Ак пейилдүү, эркин адамдар гана жамандыкты жеңүүгө кудуреттүү, бирок алар аны жер жүзүнүн категориясы катары жок кыла албайт. Ошол себептүү романдын финалында коркунучтуу илдеттен кутулдук деп шапар тепкен шаардыктардын кубанычтуу кыйкырыгына башкы персонаж доктор Рия бул кубаныч убактылуу эле деп ойлонот. Себеби анын аңдап калганы балким элдердин кайгысына чума келемиштери ойготуп, убактылуу шаардын көчөлөрүнө жөнөтүп, кайрадан тир укмушпу апаат ойгонуп, баарын жан таслим кылган күн келип калаттыр деп түк шөмөлтүшөт. Камю бул роман аркылуу эмнени айткысы келген? Арине, ал жалпы адамзаттык жана убакытка баш ийбеген чектөөсүз ойго камтылган ойду каңкуулап, өтмө маанилүү жагдайдын чет бучкасын чыгарып кулак кагыш кылган. Бул тийден алып караганда Камюнун роман эскертүү. Арине, тарых эки жолу кайталанат. Адегенде трагедия түрүндө, андан соң фарс түрүндө. Дүйнө акыл эстен алжып баратат. Бул ой айныксыз кашкайган чуулуу чындык. Азыркы шоураттуу дүйнөнүн күрөө тамырын туюнтпаса да, ушул тапта ачуу чындык ушундай. Ушунун баары мезгилдин көйгөйү, кыйсыпыр дүйнөнүн будуң чаңы. Тилекке каршы табият тең салмактуулукту бузуп, кыл келбеген кырдаал жаралды. Абалтан эле табигат мыйзамдарын одоно бузуп жүрүп, эми биз табияттан татыктуу жообун алып жатабыз. Кудай жараткан дүйнөлүк тартип менен ааламдын алдында адам алсыз, дармансыз. Бул талашсыз маселе, талашсыз ак. Адам менен табияттын шайкеш жашоо мыйзамы жана ошол жашоонун шайкештиги бузулду. 21-кылымдагы жаңы чуманын натыйжасы акыр түбү ушу. Вирус дүйнө менен пенде жашоо заңын гана өзгөртпөстөн табияттын алдында адам баласы бир бечел, чүрпөй тай экендигин бизге дагы бир жолу эскертти. Текебер адам деп аталган неме бүт пендеге таандык ыйман системасын көкүрөгүнөн чейип салды. Ал эми бумеранг принциби. Акыр замандын бир күн болбосо бир күн келээринде эле чындыктын, ачуу чындыктын коңгуроосун каккылайт. Бул пандемия эң оболу руханий жардылыктын пандемиясы.
Замандын белгилүү ойчулдарынын бири Юваль Харари адамзаттын алдында көтөлүп жаткан чоң сыноолорго ой жүгүртүп, адамзаттын жашоо циклинин мааниси өзгөрүлгөнүн өзгөчө басым коюу менен белгиледи. Ушул боркулдап кайнаган жашоодо адам мээт уюму программаланып, анын күнүмдүк кадамы менен ишмердиги маалыматтык жана биотехнологиялык матрицага айланганда, адам адамдык сапатын сактап кала алабы? Маалымат дүйнөсүнүн революциялык доорунун жетишкендиктерин биз канчалык көтөрө чаап, сай медерелегенибиз менен адам катары, тирүү зат катары өз пешени тагдыр алдында, өз кайгыбыздын алдында жападан жалгыз болуп отурабыз. Пандемия заманбап доордун курулай шаңдануусу менен көз боемочулугун самын көбүгүндөй сапырып адамзатка чакырык жасады. Бүт жер жүзү карантинге кетти. Карантин килейген жер шарынын кыймылын токтотуп койду. Жер үстүндөгү, абадагы, деңиз каттамдары токтоп, эшиктер жабылды, чек аралар бекилди. Адамзаттык физикалык карым-катнаш туңгуюкка такалды. Дүйнө цементтей катты, көз ирмемге катты. Үн катпоону жеңип өтүү. Ушундай экстраваганттуу абал курунамыс адамды ашкере туюнта алабы? Карантин адам өмүрүн сактап калуунун, аман калуунун эң мыкты аргасыздыгы. Бу чечим эң туура чечим. Адам акылы азырынча мындан өткөн пандемияга каршы күрөштүн карантинден өткөн парасаттуу ыкманы али ойлоп таба электигин турмуш өзү көрсөттү. Жамандык жакшылыкты шарттайт деген экен Достоевский. Бат өзгөрүлчү кубулмалуу дүйнөдө убакыттын циферблаты токтоп калды. Балким бул кыяпат жогорудан пешенеге жазылгандыр. Эми биз бир саамга, бир ирмемге токтоп, өзүбүзгө өзүбүз акыл калчап, өз жан дүйнөбүзгө үңүлүп, биз кимбиз, биз кайсы жерде турабыз, кайда барабыз, биздин мамлекетибиздин органикасы кандай, дүйнөнүн туруш турпатында биздин ордубуз каерде, деги эле биздин ордубуз, адамдык акылыбыз, үмүт туюмубуз эмнеде турат, биз кантип өзүбүздү өзүбүз сактап, жана ошол эле учурда ушул жер шарындагылардын баары менен тынчтыкта жанаша жашай алабыз. Бирок мына ушундай жөнөкөй суроолорго да биздин жообубуз болгон эмес. Чындыгында мындай суроолорго биз эч качан мээ чыңалтып, башыбызды ооруткан эмеспиз. Биз бир балекетти ойлоп, ошо балекеттин артынан сая кууп жүрдүк. Тилекке каршы биз өзүбүздү унутта калтырдык. Убакыт бизге ойлонууга, кыска тыныгуу шанс берди. Бул убакыттын философиялык мөөнөтү. Биз жаңы ойлордун, бир гана жаңы көз караштардын эмес, керек болсо бүтүндөй коомчулуктун аң сезиминин өзгөрүүсүнүн босогосунда турабыз деген терең ишенимдебиз. Биздеги руханий, маданий, экономикалык жана адеп ахлактык жалпы мейкиндиктин механизмдерин жаңы форматта кайра түзүүгө эбак эле муктаждык бышып жетти. Коомдук аң сезимди кайра модернизациялоо, заманбап жаңылоо, адеп ахлактык каада салт, нарк наслдерди кайрадан карап чыгуунун зарылчылыгы туулду. Ал үчүн биз эң оболу адеп ахлактык, өзүн өзү ыймандык тазалоо саясатына муктажбыз. Биздин коом ар түркүн дүйнө таанымдардын, светтик, диний, ашкере либералдашкан, ошол эле учурда ашкере ашмалтайы чыккан жана башка көз караштардын ээн таласына айланганын жашыра албайбыз. Саламаттык же мамлекеттик коопсуздук, экономика же адабиятка тийиштиги бар өзгөрүүлөргө байланышкан суроолорбу? Бизге эң маанилүүсү адам жан дүйнөсүнүн интеллект экологиясы, анын тазалыгы маанилүү. Бир жагынан бул суроолор актуалдуу. Анткени алар адамдын керт башын калкалоо жана өмүрүн сактап калуу суроолоруна түздөн түз тиешеси бар. Коомчулуктун саламаттыгынын алдында, улуттун саламаттыгынын алдында, адамзаттын саламаттыгынын алдында сен жоопкерсиң. Дүйнөнүн амандыгы сени менен байланышта каралган деген айныксыз формуланы карантин биздин алдыбызга коюп жатат. Адам өз тарыхында мындай ишаратты күткөн да эмес, мындай кубулушту башынан өткөргөн да эмес.
Карантин менен маска пандемиянын негизги атрибуту болуп калды. Карантин бул эң оболу абийирдин карантини. Адамдын абийири адамдыкка үйрөтөт деп качандыр бир кезде Белинский жазган. Кереметти издөө алгач ыңгайсыз, жагымсыз. Бирок жаңы жашоону, үмүтү, жаңычылдыгы үчүн кээде эскичиликтен, жагымдуулуктан, ыңгайлуулуктан качып, быкшып бараткан жашоодон түк кол жууп, жоголуп, анан тыркырап бараткандан баш тартууга жардам берет. Адам табияты ушундай. Бизге жашоодогу бардык эле көрүнүш жага бербейт. Жашоонун бүткүл кубулушу бизди канааттандырбайт, ынандырбайт. Биз эчтекеге алымсынбайбыз. Бизге эмне жин тийдиби? Бизде пейилди топук кылуу бырын-чырын чыкты. Айланабызда көңүлгө жукпаган кумса окуялар жүз берип жаткан өңдүү туйлат. Рас, бизге митингге чыккан аялдарды кубалаган бет капчан жигиттер жакпайт. Рас, чорочулардын чочосу тырнактай өңдүү плакаттарды көтөргөн либералдык баалуулуктардын ээси болгон жаштар бизге жакпайт. Рас, бутуна көлөч сүйрөп, төшүнө чейин сакал коюп, ыйман жолуна үгүттөгөн диний баалуулуктарга чакырган чала сабат адамдар бизге жакпайт. Рас, бизге эч нерсе жакпайт. Көп нерсе бизди канааттандырбайт. Коомубузда дүйнө тааным менен көз караш баалуулуктарынын ортосунда карама каршылыктар орун алды. Келгиле, өзүбүз эч кандай ач кыйкырык коосүрөнсүз эле суроо берип көрөлү. Качан биз быкшыган сасык саясаттан акыл эс саясатына өтөбүз? Качан биз курулай жасакерликтен чыныгы турмуш реалине өтөбүз? Коомду люмпинизациялоодон коомду либерализациялоого, оппозициядан өзүбүздүн абийирибизге, өзүбүз оппозиция болгон сын карашка өтөбүз? Феминизмден салттуу үй бүлө маданиятына, жарандардан жаранга, наадандыктан интеллигенттүүлүккө, билимсөрөйлүктөн билимдүүлүккө, фейктен ачыкка, карандай массадан ойчул массага, кемпайлыктан цивилизацияга, кайдыгерликтен жоопкерчиликке, маданиятсымалдуулуктан универсалдуу маданиятка, сөздөн ишке, абийирсиздиктен абийирге өтөбүз. Time of truth. Акыйкат мезгили убактысы келди. Биз өзүбүз үңүлүп кунт коюп тыңшайлы. Убакыт закымын пайлабай, ата-бабадан мурасталган баалуулук системаларынын адамдык нарк насилин кабылдайлы. Кайсы бир вирус менен күрөшүүгө караганда мына ушунун өзү алда канча татаал. Ал эми вирус болсо эбак эле бизди моюндап жан дүйнөбүздө отурат. Бул вирустун аты жөнү абийир. Ошол абийир бүгүн карантинге камалды. Таңктын 100 добушуна караганда таза уятсыйдын жалгыз үнү жагымдуураак. Бул ак сөз. Мында кыпындай болсо да чындык бар. Арине, жаның кашайганда миллион жолу классик кээниди улай мынтип кайталап айткым келет. Абийир мыйзамдардын мыйзамы. Абийир социалдык уятсыйт. Ал эми уятсыйт бул жан дүйнөдөгү абийириң. Бул ойго эч нерсе кошо албайсың, эч нерсе ала да албайсың. Ашык кеми жок. Маселе төркүнү мында. Биз керт башыбыздын алдында, абийир алдында чындыктын көзүн тике карай алабызбы? Ошого даяр, ошого кудуретибиз жетеби? Кээ будулу мына ушунда. Менин Лондондон чыккан жан жаза романымда мындай фраза бар. Дүйнө бул килтейген жиндикана, а биз баарыбыз ошол жиндикананын бейтаптарыбыз. Ооба, биз ушул ийен баш, ыпыр-сыпыр дүйнөнүн бейтаптарыбыз. Бизди кантип айыктырса болот? Бул илдеттин вакцинасы барбы? Эгер ал вакцина болчу болсо, ал эмне деп аталат? Ал бар. Бул вакцинанын аталышы адамдагы адамдык, ишеним, сүйүү, айкөлдүк, сабырдуулук жана кайрымдуулук. Жер жүзү абат дүйнөгө айланып мындан да кооз болуусуна, биз мындан да боорукер, күйүмдүү болуубузга мына ушул адамдык баалуулуктар жардам берет. Түбөлүк жашоонун дарысы жок, адабасы бар. Ал башыбызга кай күн түшүп, кай сыноону салбасын, кандай күн болбосун, эң оболу адам бойдон калуу. Султан Раев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу. Текст окуган Асанбек Базыл.